Соқлук райондук прокуратурасы жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу, коррупция жана үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы түшүндүрүү иштерин күчөтүү максатында ачык эшик күнүн уюштурду. Иш-чарага райондук мектептердин окуучулары, мугалимдер жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катышып, жаштарды мыйзамдуулукка чакырып бир катар иш-чаралар өткөрүлдү. В варианте на компьютере можно было это все увидеть, получается. Иш-чаранын негизги максаты өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу, мыйзамдарды урматтоого үндөө жана жаштардын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу болду. Ачык эшик күнүнө катышкан окуучулар алгач Соқлук райондук ички иштер бөлүмүнө барышып, милиция кызматкерлеринин ишмердүүлүгү менен жакындан таанышты. Это является тактический щит. Она считается бронированным. То есть она используется именно при выполнении тех задач, когда уже принимаются решения со стороны руководства уничтожения живой силы противника. Анда окуучулар коомдук тартип сактоо, кылмыштарды алдын алуу, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Милиция кызматкерлери өспүрүмдөр арасында көп кездешкен укук бузуулар, интернет коопсуздугу жана мыйзам алдындагы жоопкерчилик тууралуу дагы кеңири түшүндүрүштү. Ички иштер бөлүмүнүн эмне алып келип, өздүк курамынын арасындагы буйруктар менен тааныштырып, жаңы дайындалган кызматкерлерди көрсөтүп, андан тышкары ошол кызматкерлердин басканын бүт баарын көрсөтүп атабыз. Азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ушул биз колдонуучу куралдарды балдарга көрсөтүп, анткени жаш балдар арасында кылмыштуулукту азайтуу биздин эң негизги милдетибиз. Анткени азыркы күндө жок эмес, жаш балдар арасында кылмыштуулук болуп атат. Ошол эле суицид фактылары болуп атат, ошол эле уурлук фактылары болуп атат, ошол эле жана мектепте бири-бирин коркутуп топтошкон мушташуулар болуп атат. Ошолорду биз алдын алуу, болтуруу боюнча иш-аракетти жүргүзүп атабыз. Андан соң иш-чаранын катышуучулары прокуратуранын имаратына чейин жөө жүрүшкө чыгышты. Колдорунда коррупцияга каршыбыз, зордук зомбулукка жол жок. Биз таза коом үчүн деген ураандар жазылган плакаттарды көтөргөн окуучулар коомчулукту мыйзамдуулукту сактоого жана терс көрүнүштөргө кайдыгер карабоого чакырышты. Мы против насилия! Biz korrupsiya qarshimiz! Biz zo'rlikka qarshimiz! Biz narkotikka qarshimiz! Жөө жүрүштөн кийин окуучулар тарабынан даярдалган сахналаштырылган көрүнүштөр көрсөтүлдү. Анда үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун кесепеттери, жаштар арасындагы кылмыштуулук жана коррупциянын коомго тийгизген терс таасири чагылдырылды. Ар бир көрүнүш көрүүчүлөргө терең ой калтырып, жаштарды туура жолду тандоого үндөдү. Мы дети мира, мы голос страны. Мы жить без насилия с детства должны. Всем привет, ребята. Смотрите, два озера нашли друг друга. Скажи привет, Лин. Не хочешь отвечать? Ты почему ты постоянно на работе задерживаешься? Хоть раз поговорила бы со мной. Вы все в этом виноваты. Вы все это видели. Вы знали. Вы молчали. Вы ничего не смогли с этим сделать. Мисалы деген үйдө зомбулук, зордук зомбулук болуп атса, ошондо улууларга чыгыш керек, обязательно мугалимдерге, соцпедагогко, директорлорго айтып, так жүзекке чалыш керек, ошентип чалып айтып бериш керек, түшүндүрүп. Жөн эле оозду жаап кой бериш керек да, аны көргөндөн кийин. Сырттан өткөндө бияка кирип, мындай көрсөмбү деп ойлонуп жүрчү элем. Бүгүн ачык күн болуп калыптыр. День открытых дверей. Кирип толкундандык, кирип баарын көрүп, жакшы экен. Мен да ойлонуп койдум. Келечекте мен да прокуратурага отуруп иштесемби деп. Бүгүнкү иш-чара сонун өттү. Анткени дегенде жүрөктү нукура патриоттук сезимдерди ачып кетти. Ушул прокуратуранын кызматкерлерине чоң рахмат айтабыз. Себеби дегенде бизге ушул бүт баарын айтып берип, бүт жакты көрсөтүп, андан тышкары бизге дагы белектерди берип кетти. Аябай неожиданно болду биз үчүн. Аларга чоң рахмат. Но, несмотря на молчание и на бездействие, они все так же являются участниками травли. Мындан тышкары окуучулар коррупцияга жана зордук зомбулукка каршы өздөрү тарткан сүрөттөрүн көргөзмөсүн уюштурушту. Сүрөттөрдө адилеттик, тынчтык жана коопсуз коом тууралуу жаштардын көз карашы чагылдырылды.
Иш-чаранын жүрүшүнө прокуратура кызматкерлери окуучуларга мекеменин иши, прокуратуранын милдеттери жана мыйзамдуулукту көзөмөлдөө боюнча аткарган функциялары тууралуу маалымат беришти. Жаштар өздөрүн кызыктырган суроого жооп берип, укуктук кеңештерин алышты. Моя работа – это манифест против коррупции. Мой плакат – это призыв к сверстникам. Именно наше «нет» должно остановить эту игру. Мы за честное будущее. Конур Бургандарга, Чон Рахмат. Бүгүнкү күндө зордук зомбулук ошондой эле жаш балдар арасында, өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктар көп орун алгандыгына байланыштуу Сокулук район прокуратурасынын демилгеси менен Сокулук район ички иштер бөлүмү болуп биргеликте иш-чара өткөргөнбүз. Аталган иш-чара үй бүлөлүк зордук зомбулукка ошондой эле жаш балдар арасында кылмыштуулукка каршы деген ишмерчем болду дагы. Аталган ишмерчемге Сокулук районунда жайгашкан орто билим берүү мекемелеринин окуучулары катышты. Ишмерчемде алар өздөрү аябай активдүү өтүштү, ценкаларды көрсөтүштү, аны менен бирге плакаттарын дагы айтып, жана ошол эле учурда райондук прокуратура тарабынан белектер менен сыйланышты. Биз ойлойбуз, мындан ары дагы кылмыштуулуктун саны азайып, жаш балдарга жакшы тарбия беребиз деген үмүттөбүз. Ал эми статистикага көңүл бура турган болсок, 2025-жылдын 12 айында жаш балдар тарабынан 55 кылмыш козголуп, алардын басымдуу бөлүгү урдоо, бейбаштык, ошондой эле тоноо фактылары катталган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, коррупция менен эффективдүү күрөшүү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатында приоритеттүү багыттардын бири. Кыргыз Республикасынын президентинин 2024-жылдагы 5-июндагы 137 сандуу жарлыгы менен 2025 жылдан 2030 жылдарга карата мамлекеттик стратегия бекитилген. Бул стратегия коррупциянын алдын алуу, аны азайтуу, мамлекеттик органдарынын ачыктыгын камсыздоо жана коррупцияга каршы натыйжалуу механизмдерди ишке киргизүү максатында иштелип чыккан. Ал эми жогорку президенттин жарлыгын аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын прокуратурасынын 2026 жылдан 2027 жылдарга карата коррупцияга каршы мамлекеттик маалыматтык саясат программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы бекитилген. Ага ылайык тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Бүгүн окуучулар арасында коррупцияга каршы багытта түшүндүрүү иштери өткөрүлүп. Чем он занимался, то есть кого он допросил, какие моменты есть. Мындай иш-чаралар жаштар арасында улуттук маданиятты калыптандырууда жана кылмыштуулукту алдын алууда маанилүү роль ойнойт. Иш-чара соңунда активдүү катышкан окуучуларга жана мугалимдерге ыраазычылык баракчалары тапшырылып, коомдогу мыйзамдуулукту сактоого кошкон салуу үчүн ыраазычылык билдирилди. Маленькая девочка. Молодец. Амина, молодец. Кызжыбек Жээнбек кызы, Нурмухаммед Дүйшөнбек уулу, УТРК Сокулук району. Биз зомбулукка каршы